İsa özgөчө. Жакандын 5 жана 10 бөлүмүн окуп, Иса өзүн Кудаймын деп айтканын жана жүйүттөр аны дал ошондой түшүнгөнүн белгилегенимде, профессор мага башка жакшы кабарларда Исанын Кудаймын деп айтканына эч кандай шилтеме жок да деди. Мен башка жокпу десем, ал жок деди. Мен Матайдын 16 бөлүмү 13 аяттан 17 аятка чейин карап көрүүнү сунуштадым. Иса белгилүү боло баштады. Ал көп кереметтер жасап, ал тууралуу көп айын кептер жүрүп жатты. Жана ал шакирттеринин ич ара сүйлөшүүсүндө бул жөнүндө эмне дейсиң, ал ким деп ойлойсуң деген талкуу болуп жатканын көрсө керек. Ошондуктан Иса муну өзүнүн шакирттерин окутуу мүмкүнчүлүгү катары колдонуп, аларга мындай деп кайрылган: Адамдар мени Адам уулун ким деп эсептешет деп сурады. Алар ага кээ бир имиштерди айтышты. Бирөөлөр чөмүлдүрүүчү Жакан деп, бирөөлөр Илияс деп, дагы бирөөлөр Жеремия же пайгамбарлардын бири деп эсептешет дешти. Иса алардан: "А силер мени ким деп эсептейсиңер?" деп сурады. Шимон Петр ага: "Сен тирүү Кудайдын уулу Машаяксың" деп жооп берди. Ошондо Иса ага: "Чын элеби? Тамашалаган жоксуңбу?" деди. Албетте, ал башкача айткан. Иса ага жооп берип мындай деди: "Бактылуусуң сен, Жунус уулу Шимон. Муну сага адам эмес, асмандагы Атам ачып берди." Чындыктын эң чоң далилдеринин бири бул каршы чыккан булактардын чындыкты тастыктагандыгы. Башкача айтканда, эгер сиздин душмандарыңыз же сизге каршы болгондор сиз айткан нерсеге кошулушса, анда бул сиздин жакшы ыңгайда экениңизди билдирет. Матай 27 бөлүм 41ден 43 аятка чейин ушундай нерсе болгонун баяндайт. Мына Машаяктын душмандары, башка ыйык кызмат кылуучулар да, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар менен бирге аны мындай деп шылдыңдашты: "Башкаларды куткарды, өзүн болсо куткара албайт. Эгерде ал Исраилдин падышасы болсо, айкаш-чыгаштан түшсүн. Ошондо биз ага ишенели. Ал Кудайдан үмүттөнчү эмес беле? Эгерде ал Кудайга жакса, Кудай аны куткарып алсын." Эми Машаяктын каршылаштарынын айтымында Машаяк өзүн "Мен Кудайдын уулумун" деп айткан. Ошол кезде профессор мен сөзүмдү кайрадан бөлдү.